таанып отуруңуздар. Мына урматтуу журтум, тема дегеле мындан ары. Адамдын келечеги, тагдыры жаңы доордо түшүнүгүнө жараша буйрулат. Сизге энеңиз тагдыр буйрубайт, атаңыз тагдыр буйрубайт. Өзүңүздүн түшүнүгүңүзгө жараша тагдыр буйрулат. Буга бүгүн макул болбосоң, аң сезимиң өскөн сайын макул болосуң. Андан кийин түшүнүгүң канчалык кеңейсе, мен сүйлөп аткан сөздүн баары сенин түшүнүгүңдү эле кеңейтейин деп атам. Түшүнүгүң канчалык кеңейсе, оорудан бүгүнкү, тозоктон бүгүнкү пендечиликтеги турмуш туткунунан кутуласың. Боштондукка чыгып, өмүрүңдү өзүң жетектейсиң мына. Өмүрүңдү биринчи жетекте, анан асман жерди жетектейсиң. Адамзатты жетектейсиң, түшүнүккө жараша. Мына атамдын түшүнүгү кенен болсо, үйдө ошончолук тынчтык, ошончолук аура, ошончолук улуулук болот да. Атам пас болсо, кыргын кырсык болуп атпайбы? Мына, ушул эки чоң сөз. Андан кийин Кудай Арбайга ким жакын? Кудай Арбай кимди коргойт? Кимди колдойт? Кимдер Кудай Арбайдын ордун аткара алат? Ушу 3 суроо бул түбөлүктүү биздин формулабыз деп түшүнсөк болот. Мына эми адам эмне менен сакталат жаңы доордо? Эмне менен? Президент менен, байлык менен сакталбайт адамзат. Мына сиз мына качып кеткен эки падыша бийлик менен сакталдыбы? Байлык менен сакталдыбы? Кара күч менен черный, красный менен сакталдыбы? Сакталган жок. Өсү жеке башы. Анысы кандай? Бүгүнкү күндөгү бийликтегилер ак үйдөн чекеси жылыбайт деп берилет Ааламдан. Эмнеге дегенде алар улуулукту билбейт, доордун талабын билбейт. Эмки эфирибиз өзү президент бүгүнкү күндө залогдо калды деген теманы өтөбүз эмки эфирде. Анткени биздин жолубуз ошол өзү саясат болуп атат. Мына, урматтуу журтум, сен байлык менен сакталбайсың, бийлик менен сакталбайсың. Андан кийин мына 3 бутакты элестетели. Парламент, правительство, анан сот деп атпайбы? Мына 3 булагыбыз бар деп. Сен парламентте отуруп да сактала албайсың. Сен ак каргатчы боласың а жерде. Өкмөт же болбосо кыргызды парламент сактабайт. Президент сактабайт кыргызды, адамзатты. Өкмөт сактабайт. Сот бийлиги сактабайт. Кыргызды улуулук гана сактайт. Мына энергия гана сактайт. Мына урматтуу журтум. Тетирсинче, анан дин сактайбы? Дин да сактабайт, дини ишмерлер да сактабайт. Дегеле адамзатты. Дини ишмерлер дүйнөдө не кылып атат? Бир жерде жарылсаң, баланча кишини жардырсаң, бейишке кетесиң деп атат. Бул дин өзү саясат болуп кеткен. Саясатка өткөрүп алган. Өкмөт да сактабайт, өкмөттүн кызматкери да сени сактабайт. Депутат да сактабайт, ак үй да сени сактабайт. Сот дагы сени сактап калбайт. Президент дагы сактап калбайт эски түшүнүктөгү. Сени улуулугуң сактайт. Мына, аалам сактайт.